Wildberries боюнча эң көп суралган суроолордун бирөөсү Wildberriesке чыгып атканда мага ноутбуктун кереги барбы деген суроо. Бул суроонун туугандар, мен таксовать этким келет, мага машинанын кереги барбы деген суроодон эч кандай айырмасы жок. Албетте Wildberries иштеп жатканда ноутбук керек. Анткени биз деген ар кандай кошумча программаларды колдонуп, бул программалардын жардамы менен кайсы товарды сатышыбыз керек, кайсы товарда прибыль көп, кайсы товарды саткандын кереги жок деген сыяктуу ар кандай данныйларды обработка кылабыз. Бул данныйларды телефон менен кылышыбыз өтө кыйын. Мүмкүн эмес деп айтсак деле болот. Эми ушул өңүттөн караганда бир кийинки суроо пайда болот. Эгер мен ноутбук ала турган болсом, канча сомдук ноутбук алышым керек? Бул суроону деле кайра эле жанагы таксисттин мисалы менен айтыш керек болсо, биз таксовать этебиз деп эч качан $30,000, $40,000 машина албайбыз. Дал ошонун сыңарындай эле кымбат компьютер алып алгандын да кереги жок. Бирок маселени экинчи жагына карап көрсөк, биз эгер таксовать этебиз деп арзан болсун деп 50,000, 60,000 сомдук машина алып алсак деле бул машина көп бузулат, көп кыйнайт, бизди чарчатат. Ошондуктан орто баадагы бир компьютер алышыбыз керек. Эгерде конкреттүү сумма менен айтыш керек болсо, 40-50,000 сомдун тегерегинде ноутбук ала турган болсок, бул биздин ишибизди толугу менен көрөт деп айтаар элем. Компьютер саткан жерге барып, мен деген эч кандай оюн ойнобойм, мага деген графический характеристикалары күчтүү болгон эмес, мага деген офисте иштегенге күчтүү компьютер керек, менин бюджетим 40,000 менен 50,000 тегереги десеңиздер, ансыз деле компьютер саткан адам сиздерге бул маселеде жардам берет деп ойлойм. Компьютер дегенде буга чейинки окуучулардан көргөн дагы бир нерсени сиздерге эскерте кетейин. Мен Wildberriesке чыгыш үчүн компьютерди билишим керек, компьютерди колдонушум керек деп туруп, анан всякий курстарга жазылып алгандын деле кереги жок. Деп жатканда компьютер менен байланыштуу бир канча кыла турган ишиңиздер бар. Буларды билиш үчүн, буларды кылыш үчүн обязательно өзүнчө бир информатика боюнча же компьютер боюнча курска баргандын кереги жок. Болгон эле по ходу дела үйрөнүп аласыздар. Андыктан процессти көп татаалдаштыра бербей, эгерде чындап Wildberriesке чыгам деген пландарыңыздар бар болсо, анда процессти татаалдаштырбай батараак баштай бериш керек. Wildberries боюнча сиздерди кызыктырган башка суроолоруңуздар бар болсо, комментарий бөлүмүнөн сурасаңыздар болот. Кудайым буйруса, бардык комментарийлерди окуп, сиздерди кызыктырган бардык суроолорго колумдан келишинче жооп бергенге аракет кылам. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.